Жыныстык мамиледен соң гусул алыш керек. Бирок душ жок. Күн сууктугуна байланыштуу кээде гусул ала албай калууда болуп жатат. Гусулга байланыштуу башка кандай шарттары бар? Ооба, түшүркөп калгандан кийин, же болбосо улусуда уят жок дейт. Аял эркектин ортосунда мамилеси болгондон кийин жуунуш керек. Жуунуу милдет болуп эсептелет. Эгерде жуунайын десеңиз күн суук болуп, баягы ооруп кала турган коркунуч пайда болсо, бүгүнкү күндө айтып атабыз го, Google'да атайын кирсеңиздер, ислам негиздери деген китеп бар. Же ушунун түрүндөгү даарат, намаз китептери чыккан атайын муфтияттын мөөрүнүн негизинде. Ошол жактан көчүрүп алып туруп, таяммум качан алынат деген теманы ачсаңыздар, ушул темалар баары сонун ирети менен жазылган. Ошентсе да биз үстүрттөн айтып кетели. Эгерде жуунсаңыз ооруп кала турган коркунуч пайда болсо, ал учурда кургак даарат аласыз. Таяммум. Ал эми кичине күн суук болот, бир аз üşүшүңүз мүмкүн, бир эч кандай эчтеке деле болбойт. Тескерисинче адам кайра чыйыр алышы мүмкүн. Андай учурда шарт жуунуп алып, тездик менен чайканып жуунуп алып, гусул алышыңыз керек болот. Себеби дайыма гусулсуз жүрө берүү берекесиздик, анан берекенин кетиши бүт ушундан башталат. Ошон үчүн дайыма жуунуп, же болбосо жууганга шарт жок болсо жогорудагыдай, же ден соолугуңузга байланыштуу болсо, ал учурда таяммум менен жүргөн эң шариятка ылайык болот.